Саламатсыздар урматтуу Супер ТВнын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Учурда биз Памирден келген бир борулорубуздун жакшылыгында турабыз. Тагыраагы Алимбай Памири өз кызы Чынараны турмушка узатып жатат. Байыркы салттар менен коштолгон тойдун өзгөчөлүктөрү кандай, алдыда чогуу көрөбүз. Kuyov bala менен эки kuyov жолдош болуп келдик. Сенден орогула. Тең бар. Силер сатып албайсыздар. Айбере алдыңыздарбы? Саламатсызбы байке, сиз тойго келатасыздар, коноксузбу, кошунасызбы, кимсиз? Мен өзү Карабалтанын тургунумун. Ушундан туугандардын тойуна бүгүн чакырган экен, келип калдык. Тойлорго ийгилик каалайм. Үйлөнгөн 2 жаш бактылуу болсун, келечеги кең, эл жерге кызмат кылган, ата энесин сыйлаган, өлкөсү иштеген жаштардан болсун. Силер да бактылуу болгула, ушундай жакшылык тойлор тартып жүрө бергиле. Сиздер дагы коноксуздар, Конокпуз. Биз ушул кошунасы болом, соседи болом, ушул ылдый жагында турам, жакын жаш. Булар келгенде да өзүм ошо гүлүштү мен тапшырганмын. Ошо боордош памирлик кыргыздарыбыз келип, жүрөктөрүбүз толуп турган мезгил. Бүгүн да кубаныч, себеби той болуп атат, булар да үйлөнүү тойлоп атат. 2 жаш бактылуу болсун, келечектери кең болсун, өмүрлөрү узун болсун, ушу ата энесине күйүмдүү жаштардан болуп жүрө берсин. Дайыма жакшылыктын үстүндө жүрсүн. Тойдун башталышында, коноктоскондо өзгөчөлүктөрдү байкадыңызбы? Мисалы, кандай айырмачылыктар? Азырынча башык байкай элекпиз. Биз анчалык азыр келип чыктык, чыгандан азыр көрөбүз го. Кандай тойлор, булардын тойлору кандай болот, өзгөчөлүктөрүнүн айырмасын ошондо айтабыз. Бир гана өзгөчөлүгү бар экен, ушу кийимдеринен аялдардын, келиндердин, кыздардын айырмалыгы билинип турат экен да. Келиндер, аялдары ак жолук салынат экен, кыздары кызыл жолук салынат экен. Ушул жерден айырмаласа болот экен. Памирден көчүп келген кыргыздар биринчи жолу Кыргызстанда Памирдин салттары менен той өткөрүштү. Учурда Кара-Балта шаарында түтүн булатып жаткан Абдували Памири Алай жергесинде жашап жаткан памирлик тууганыбызга кыз узатты. Күйөө тарап алыскы Алай жергесинен ат тартып келишкен. Коомчулукка жаңыдан таанылып келе жаткан чыгаан уулдардын бири Турганбай Памири салттардын ар бирине токтолуп, алардын маани маңызын түшүндүрүп, бизди тойдо коштоп жүрдү. Адатта мындай күйөөнүн кулагын созмой же болбосо отун жардырмай деген салттар бар да, ошондойлор менен коштолобу азыр? Бизде деген күйөөнүн мисалы ошо Чынаранын сиңдилери, инилери бар да. Ал күйөөсү менен той болгондон кийин кадимкидей күйөөсү менен ойноп, топусун алып, ушинтип кыйнап ойношот. Жана биз күйөөнү сыйлайбыз. Антип башында эле кызмат кылдырбайбыз. Башында сыйлап, кайнененин оту деген бар, жана кайнеженин оту деген бар. Ошолорго киргизгенден кийин 1-2 күн, бир жума кыздын үйүндө калат bizde. Негизде той кыздын үйүндө калып атпайбы? Баланын үйү Алайда да азыр. Чынаранын үйүндө той болот, 1 жума калат. Ана ушу 1 жумадан кийин ачык айкын эле кайненесин көрүнүп жүрө берет, бирок бизде башын кайненесине жана бутун кайненесине көргөзбөйт. Ана жана кайнелери, сиңдилери болсо ошо башын ала качканга аракет кылып мындай ойношот да. Демек, бул дагы символикалык мааниси бар турбайбы, Символикалык памирлик кыргыздардын бир улуттук бир мындай бир салттары, үрп-адаттары десек болот. Дагы да аябай кызыктуу, аны дагы кенен айтып берем. Анан могу өзгөчөлүгүн азыр айтып атпайсыңбы? Памирде жергенен жайлоолорго салынчу депчи. Эми азыр Кыргызстанда кичине шартка байланыштуу ушундай болуп атат да. Негизи Памирде азыр деле памирлик кыргыздардын салтында той болуп атат, бирок шартка байланыштуу жер тар, сыртта кылганда көчөдө ар кандай элдер бар. Алар эмнеде ойлоп калышы мүмкүн. Мисалы памирликтердин салтында кылсачы, Памирде кадимдей бүт памирлик кыргыздарды чакырышат, кадимдей жайыттарда шиберлерге төшөктөрдү салып, элдерди чакырып, ошол жакта кийим кийгизип, кадимдей акча чачып, оюнда конфет-санфеттерди чачып, ошентип ойношот. Той өтө сонун болот, кызыктуу. Бирок бул жакта дагы аракет кылып атабыз ошондой той кылганга. Бирок мисалы оюн болбой калды. Памирде мисалы улак оюну болот да. Улак оюн Кыргызстанда бар, бирок өзүнчө кадимкидей талаалар бар. Ошол жерде улак оюн болот, той күнү ошентип кол күрөшмөй оюндар дагы болот, өтө кызыктуу болот. 2 күн той болот Памирде. Бирок шартка байланыштуу азыр Кыргызстанда бир аз болсо дагы аракет кылып атабыз.
Демек улуттук оюндар менен коштолот турайбы, Кыргыздын улуттук оюндары менен коштолот. Жана бизде эми бул жакта да тойлорду көрүп атпайбыз. Ресторанда ырдап, музыка дегендей бизде андай жок. Бизде ошо памирче, ошо күйөө жолдоштор ырдаган памирче ырларды ырдашат. Жана өлөң деп коет, кыз кыңшыламай деп. Кыз мисалы күйөөгө кетип атат, ошондо бир аз ыйлап неме кылат, ошондо дагы бир ыр саптарын коштоп, кызды неме кылат. Ыйлаба кыз, ыйлаба той сеники дегендей бир маанилүү. Барыңыздарга памирлик кыргыздардан жана жеке өзүмдүн атымдан ысык салам айтып кетем. Бүгүн бизде өзгөчө жаңылык болуп атат. Бул не десе Кыргызстанда биринчи жолу негизи эле памирлик кыргыздар 2017-жылы Кыргызстанга көчүп келишкен. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин демилгеси менен. Андан кийин дагы памирлик кыргыздар көчүп келди. Кудайга шүгүр, азыр көнүп жашап атышат. Карап олтурсак, бүгүн Кыргызстанда той болуп атат. Жакшылыктар башталып атат. Кыргызстанда биринчилерден болуп той, памирлик кыргыздардын памирде той кылып жүргөн салт менен Кыргызстанда ошо кыргыз жергебизде, мекенибизде ошо памирлик кыргыздардын салты менен той болуп атат. Биз менен болуңуздар, бизде жакшы жаңылыктар бар. Азыр жанымдагы күйөө бала, биз болсо биринчи күйөө жолдош, бул жак экинчи күйөө жолдош. Күйөө жолдоштун кызматы ошо күйөө бала менен болуп, ошонун билбегендерин үйрөтүү жана ошонун жанында ырдайт. Памирче ырдайт. Азыр түшүндүрүп кете турган болсок, астыбызга аш тамактар келип олтурат. Карап турсак, толтур аш тамактар турат бул жерде. Негизи эле күйөө баланын эки күйөө жолдош болот. Бирөө кыз жактан, бирөө уул жактан. Мен кыз жактагы күйөө баламын. Бул жак болсо уул жактагы. Жана эки жеңеси болот. Азыр жеңелерди тартпай эле койдук. Бирөө дагы кыз жактан, бирөө уул жактан болот да. Ошол кыздын жардамчысы, уулдун жардамчысы болуп. Азыр бул жакта могул каттама, памирлик кыргыздардын улуттук тамагы. Улуттук памирде жасалат. Каймак менен, ошондой сүт менен жасалып, бул кайнеженин табагы болду да. Бул тамактар платный, мындай орусча айткандачы. Мындай акчалуу тамактарда бунун акчасын күйөө жолдошторго баланын ата-энеси берип койгон да. Ушундай тамактар келет, ошону төлө деп. Жанында отургандар бекер эле жейбиз да. Кайнеженики кайнеже күчтүүрөөк, мындай чоңураак да. Кайнежеге мындай 1000 сом салынат да. Мындай 1000 сом могу да кайнеженин тамагы экен деп билсе болот. Могунда кайнеженин тамагы деп билсе болот. Ама 500 сомдуктарды карай турган болсок, бул балдыздыкы. Мисалы, күйөө баланын аялынын сиңдиси же сиңдисиники да, ошолор жасаган, ошо 500 сомдор. Бул акчалар каякка барат? Бул тамактарды биз жейбиз, түгөтүп жейбизби же түгөтпөйбүз, ал өзүбүздүн немебиз да. Бул акчаларды ошол кайнеже алат, балдыз алат. Ошентип азыр күйөө жолдоштун жанындабыз. Анан bundan кийин күйөө балага кийим кийгизет. Кайнене тараптан кийим кийгизилет да. Кадимкидей улуттук кийимдерин, костюм, шым, калпак, кыргыздын улуттук баш кийими, байпак, жоолук ороп ушинтип кийинишет. Аны дагы сиздерге айтып кетем. Анда бисмилла, тамактан жей бериңиздер. Бул каттаманы мынтип сындырабыз да. Я, жей бериңиздер, уруксат сиздерге. Акча төлөндү. Мынтип сындырып. Негизи азыр бул жерде жеңелер болуш керек болчу, Бул жерде азыр жеңелер болуш керек болчу да, бирок кичине мындай уялып, камерага неме тартылбай эле коелу дегенден биз өздөрүнүн калы биз мындай неме кыла албадык да. Булар болсо ошо балдар, азыр жеңелер да бар, тамактар. Ана кайнененин тамагы калганда, кайнененин тамагы бул кой. Ага күчтүү эле акча төлөнөт да. Ал өзүнчө. Ага бир 5000 ошондой төлөнөт да. Жеңе тамак жасайбы, жеңелердин тамагынчы азыр бул жерде кайнеженин, анан балдыздын тамагы деп айтып. Жеңенин тамагы болобу? Жеңенин тамагы болобу? Жеңенин тамагын бая киргизди. Жеңенин тамагы бар экен, ол өтүп кетипти да, жана киргизген экен да. Ага дагы акча төлөнөт, ошондо. Ага дагы акча төлөнөт, 500 сом төлөнөт. Жеңе менен балдыздыкы бирдей да баасы. Анда бисмилла. Күйөө. Мындай майыз баскан күрүчтөрдөн. Канча табак кирди эле? Жеңе табак. Бир өлө? Анда бер акчасын, бол. Жеңени канча болот? 500. Эки жеңе. Урунбү эже, айтсаңыз тойдо сиздер мисалы жеңе болуп кандай милдеттерди аткарасыздар, кандай салттарды ишке ашырасыздар? Жеңе болуп ушу табак киргизебиз. Да, ошол. Мисалы азыр табакта эмнелер болот?
күрүч, каттама. Ошондой. Борсок, шакалек. Болот. Шуларды киргизет. Сиз канча ошол тойдо жеңе болуп ушундай табак киргизип көп эле болдубу? Ооба, көп эле болду. Айтып берсеңиз да. Кандай Памирде мал соёт декчи. Мал сойгондо 2000 сомдон салат дечи. Мында азыр мал жок ана. Казан каттама кылат дейк. Олорго көп салынат акча. Мында азыр каттама эле кылдык. Мындай көмөчтөн каттама эле. Анан күрүч эле салдыкчы. Азыр бизге кызык болуп атат да, ушул акчаны сиздер эмне кыласыздар? Акчаны алабыз аны. Өзүбүз иштетебиз. Демек, тойлор болгондо жеңелерге жыргалтырбайбы, Билбейм. Кызмат кылат да кайдагы Бәс. Мындай биздин Памирде мындай салт да бар. Жаңы күйөөгө табак киргенден кийин аксакалдын баарын кычырып кирет. Аксакалдын баарын кычырып киргенден кийин анан ол аксакалдар жет кой союлат онда. Союлгондон анан жаңы аксакалдар тамакка күйөөгө жардам. Жаңы койдун пулун ошол аксакал эле төлөп коет. Күйөөнүн пулу өзүгө калып калат. Биякта ондай мисалы табактагы бүт тамакты жеп бүтүрүш керек, ошондо. бүтүрөт ашытта калат анан ол жаңы пулун алгандан кийин берге марбия onu жет төгө салат ошол болот да. Күйөө бала менен эки күйөө жолдош болуп келдик. Азыр бул үйгө киребиз. Бул жакта күйөө балага кайнене тарабынан сунушталган өзүнүн кийимдерин кийгизебиз. Ошон менен биз биргеликте болуңуздар. Андан кийин кийгизгенден кийин эки күйөө бала эки жактан ырдайт. Мен ырт эмесмин, бирок мени кошуп коюшту да, негизи деле жаман ырдап койсом кечирип коюңуздар. Мындай чет менен бар. Чечип туруп учураш. Силер неме жабасыңар, немесиңер, Мындай. Могу жерге отурабы? Отур мындай. Мындай. Турдубек, кел. Достор, азыр могу түйүнчөктөгү ошол күйөө баланын кийими кайнене тарабынан сунушталган. Ошону азыр күйөө бала могу кийимин чечип туруп, кайнене тарабынан сунушталган улуттук кийимди кийгизебиз. Кеттик анда. Буну түйүнчөктү моулар алып келди, буну ачкычы деп акча берип ачтык да. Биринчи кайсы кийилет? Силер качкыла тигиндей. Камерага. Мон чечебез. Калпагын бер. Жо, биринчи калпак эмес, тигине футболка тигиндей эле. Башка кийгизесиң да. Биринчи баягы мына. Мына калпак. Моулдагы өзгөчө нерсе болуп атат. Кызыл, көк деп атайын боелуп, күйөө бала үчүн даярдалган. Селден орогула. Демеп келди. Бул памирлик кыргыздардын улуттук баш кийими, аты шапак деп аталат. Буну негизи өзүнчө эле кийет. Бирок азыр биринчи той болгондо селден ороп атпайбы? Селден таакай кийбейт, бир эле ушул биринчи эле тойдо кийет, андан кийин көп деле кийбейт да. Ошонун сыртынан оройт. Бул актык деген, жакшылык деген нерсени билдирген үчүн ошо селди оройт да. Шапак орогун ачкыч береби? Ичи көрүнөт. Анан дагы бир нерселер эжелер түшүндүрүп, бул селде болуп атпайбы? Селде бул сүннөт дагы кийим да, бул шарияттачы. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы селде оронгон да, бул жакшылык
Эң негизгиси жакшылыкты гана билдирет да. 5 кабат болот. Немелерди көрдүңөрбү буна? Ол байпак. Байпактар. Буну масын билесиздер да. Масыны кийип туруп, масы могу жерге чейин келет, анан могул жери гана көрүнөт да. Могул жери эле көрүнөт, анан бул дагы кыргыздын ою чиймелеринен. Байпак. Я. Мана азыр киет мана. Кайненеси тигет, жеңеси тигет, ошо мүмкүнчүлүгү бар. Кандай тиксе ошо. Могул пайча таңуу деген могу бутту мындай шымдын бак элегин оройт да. Бул дагы кыргыздын оюусун билдирген, оюусунан жасалган аты пайча таңуу да. Эки бутуна эки неме кылган да. Байпакты анан үстүнөн кийет. Ягынан чөрө, өтөтүрү. Яга чөрө. Өзүгө бер. Өзүгө сен эткенде. Өзү деле. Кандай бул кийинүүгө сөз түрдө күйөө жолдоштор жардам береби? Кийинүүгө сөз түрдө жардам берет. Негизи күйөө жолдош мындай опыту бар күйөө жолдош болот да. Биз эми жаңыдан неме болгон, биз анча кийдиргенди билбей атабыз. Могу байпакты. Оңдо. Сол жагына. Мына көрүп турганыңыздардай эле байпакты кийип атат. Анын сыртынан массы гана. Өзүнүн кийимдери бул жакка калат да. Өзү кийип келген кийимдер ошол неме кайын журтуна калат. Бирөөнө берет, ошол кийип алат. Бөлүштү кийдиң да. Ал сапан, кара сапан. Дагы чапан барбы? Жок, бул экөө күйөө жолдош жабынган чапан. Булар биздики. Булардики эмес. Биздики байке биздики. Жок. Бул Эм чапан киеби? Чапанды кийсеңиз. андекем калмады. Мындай, мен дагы чапан жаманам. Күйөө жолдошту билгизген. Калпак деле кийип коюңуздар. Азыр белине мындай бир материал курчады го. Азыр мындай бели бекем болсун дегенди түшүндүрөт да. Бели мындай дайыма бекем болсун деген. Ошого бок. Селденен бир эле жолу мындай көрүнүшкө ороп коет да. Мындан кийин ыңгайлуусу калпак кийет да. Могул болсо сырткы жолугу да, кечте жолугу. Азыр не кылат элек? Азыр эми бата берилет, элден бата алабыз, андан кийин ырык кошулат да. Болсо эле кал. Мына тыйын чачып атат, азыр карап тургандай эле. Азыр чачыла чачты го, тыйындарды чачты. Канча акча чогулттуң? 15 сом. 15 сом. А сенчи канча чогулттуң? Сос мен атымсың. Менбе? Мен билбейм, санай элекмин чынтыгын салып койдум. Ооба. Жаңы эжем болот да, той тишкен. Ошонун немеси болом. Азыр жездеңдин баш кийимин алып качып, ушундай салттар кыласыңарбы? Силер тийишесиңерби жездеңе? Ооба, неме ушундай ойнойбуз кээде келгенде да. Мындай. Азырчы? Коркуп эле коебуз да. Кайнэжеңдин алдында шапаңды алам деп элечи. Топуңду. Анда эмесе ким эжеңе, жездеңе каалоо тилек айтып кетчи? Неме бактылуу болсундар, 2 жаш. Эжем да неме жездем да экөө тең бактылуу болсун. Жакшы. Эжең үй иштерин, оокат кылганды билеби? Ооба, эжем оокат кылган жакшы элек. Сен дагы каалоо тилек айтасыңбы? 2 жаш бактылуу болсун. Дагы? Ажырашпасын. Ошо. Балдар болсун. Азыр тойго келдиң, кандай болуп атат? Силер кичинекей балдар обычно тойдо эмне оюндарды ойнойсуңар? Биз тойдо деген оюндар деле анча ойнобойбуз. Бизде деген тойдо деген кол күрөш ар түрдүү оюндарды ойнойбуз. Кызмат кыласыңарбы? Кызмат деле кылабыз. Например, жанагы чыныйлар тышабыз, элдерге конфеттер тутабыз, табакка салабыз. Ошо. Арманга кылуу мен сага. Ey bildim senin ey kadırın. Atana yetiyorladım. Ey büyük dolu o mekenim. Tekebir ki gogay veren.
Ey keçirgin meni ey mekenim. Ey döktürde jatı otulsun. Ey taştap kettim ey alıska. Ey tüngü tuştuktun otu. Ey kelip kaldım ey kayradan. Ey aydatta menen otugussun. Ey kızmat kılam ey kalısça. Ey arkar bir ki go gaybe. Bolduk şey demi, ben ürün tükendi. Yürüyük, da çıkmam. Oşo bizdin ırыбыз бүттү. Мен неги ырдабайм. Biraz keçинде ыр жазган болчумун мекен жөнүндө. Анан ошону ушул Памирдин акцентине оонуна салып ырдадык. Буйрус алдыда дагы жакшы өзгөчө жаңылыктар бар. Сиздер менен бирге болобуз. Кандай ырлар ырдалат ушул? Адатта негизи айтоо десем айтайын, атыңдан сенин толмочум деп мындай сүйүү жөнүндө көбүнчө ырдалат да. Мындай угуп көрсөңүздөр. Анан өзүнчө мындай сүйүү жөнүндө өтө көп айтылат да. Мен эми ал ырларды ырдап жүргөн эмесмин. Кечинде бираз мекен жөнүндө, ошо мекениме келип, Памирде жүргөнүмдү бираз эңсеп туруп, бираз жазганымды айтып койдум. Ошол обонго салып элечи. Адатта негизи сүйүү жөнүндө ырдалат да. Мен Амирдин Аманла уулу болом. 21 жаштамын. Памирден бул жака качан келдиңиздер эле? Азыр Алайда турасыздар да, ошол турмуш тууралуу айтсаңыз. Памирден былтырга жыл келгенбиз. Алайда Сармогол айылына эски мектепке жайгаштырган болчу. Анан 3 ай болду немеге Талды суу айылына мамлекет үй салып, ошондо жайгаштырды. Нарындагы кишилерди да барды, канча үйлүшөн деди. Сармоголдогуларды да чогултуп, ошондо 1 ай неме кылып берген, ошо 1 айылдабыз азыр. Ал жерде эмне менен алектенесиздер? Ал жерде азырынча жумуш жок, жайында бирке жумуш бар эди. Азырынча мектепте окуп атабыз 1-класстан. Жайында эмне иштер менен алектенесиздер? Эми жайында неме сезон башталат, ошо сезонго биркенен иштегендер иштеди, иштебегендер аны бекерли жатышты. Азырынча мамлекет жардам берип атат, мамлекет, эл ошол. Мектепке барып атабыз деп атпайсызбы? Буга чейин Афганистанда окудуңуздар беле? Кайсыл тилде? Афганистанда афган тилинде окуганбыз, 9-класска чейин окуган болчубуз. Мында азыр 1-класстан баштап тамга танып, былтыркы жылы бирке окутуп жүрөт, анан карантин болуп калып, немеге байланыштуу, анан калган болчу. Анан азыр айтсаңыз да, салт боюнча сиз кызды көрө элексиз, же буга чейин балким интернеттен мындай баарлашуу болгонбу? Салт боюнча неме болгон болчу. Салт боюнча ошол да биздин немеде көрүшпөйт да. Мурда эми көргөн болчумун. Анан салт боюнча андай неме аллаш жүрбөйбүз да. Бир эле жолу көргөнсүз. Ооба. Учурда бизге түшүндүрүп берген жилик талаш аттуу салты болмокчу. Азыр бул жерде эркек бала тарапка жана кыз тарапка болуп бөлүнүп, эркектер жиликти талашат. Ким утса ошол тарапка сый берилмекчи. Улактайлы. Улакта короче, улак. Акет немеге саласың да? Негиде каштап бергенден кийин кимге жүлүп алган киши корон ишиге иштеш керек. Корон ишиге. Ана кет, жүгүр. Чуркаңла болду эми.
азыр ошондо ким утту? Кыз жактын жигити де бул. Кыз жактан утту. Уул жактар утулуп калды. Өзүңүз тааныштырып кетсеңиз. Атым Алмаз, бул жактын эле тургунумун. Аны өтүп баратып кызык болуп кетти. Памирликте бөлүнбөй биз бирбиз да, кыргызбыз да. Аны чогуу катышалы деген ой менен болду. Жакшы салт экен. Ошол. Биринчи жолу. Мусаев Алмаз. Ошол. Чогуу болду. Бул деген койдун жилиги кадимкидей эле эти дагы бар. Мындай бекем оройт чыгып кетпеш үчүнчү. Аны жана бургабады, барып чуркап алып жулуп неме кылгандан кээ бирөөнүн колуна мондай бекем кирсе аны ошондо жулуп алат да негизи. Мондай киргендер болду, мындай колдун сыртынан кармагандар болду негизи. Буну короого таштагандан утту да, могу байке утту да ошондо. Демек ортосунан кармаш керек э? Ортосунан кармаганда бекем кармалат да мындай. Могу ортосу мындай ой атайын кармаганга ыңгайлуу. Жулуп алыш керек. Эң негизгиси жулуп алган. Азырчы мунун ичинде азыр эти бар да, ачып жесе болобу? Бышкан этпей кандай? Жок, бышкан эт бул. Буну жегенге болбойт эми буну. Бул эми мужурлук болбой калды да уже. Буну эми иттерге бериш керек да. Со, рахмат. Кыз узатуу тоюнда өлөң айтуу салты өзгөчө ролду ойнойт. Анда келинди эже сиңдилери коштоп, өлөң. Башкача айтканда коштошуу ыры айтылат. Азыр бизде ислам дин деген байке, кыргыздын өлөңү деген бул дагы ырсаттар менен коштолот. Ошону сиздерге тартып келдим. Мен бир өлөң айтайын, бирди айтайын, сабагынан ачылган гүлдү айтайын. Жыгылганда сөйөгөн бирди айтайын, атаң менен энеңди эмек айтайын. Ар кайсынын башыдан жак айтайын, илеба кыз илеба той сеники. Бул жерде карап көрсөңүздөр бүт эле эжелер, карындаштар олтурат. Ошого караштуу эле аялдарга тиешелүү буюм тайымдар экен. Бул жалпылай айтканда шакек жүздүк деп коет да. Шакек деп кыргызчасын айтса жүздүк деп өзүбүздү эки тилди бириктирип койгонда. Бул жакта деген бул неме уул тараптыкы болот да. Уул тараптыкы болот эле. Уул тараптыкы. Буну ошу отурган эжелерге, карындаштарга ар бирине мындай күзгү шакек таратып беришет да. Ар бирине эч ким калбаш керек. Ошондо таратып мындай самындар, жиптер, мындай шакектер ошондой ар бирине бирден таратылат. Аны дагы кандай күйө тараптан жалпы элге белек болот да, мындай айтканда. Жалпы кыздар журтка. Мындай кадимкидей мындай шакектерди аралаштырып салып алып эле мынтип тутат да, кармагыла алгыла деп. Аны ар бириси бирден алышат. Чоңурактарына мындай чоңураак белек кичинектерине, жаш курундарына карапчы. Бул жакта азыр буяк кыз тараптыкы жеңе, анан бул болсо эжеси эле болуп атат. Ошол таратышып атат да. Эң негизгиси бул милдетти жеңелер аткарат да. Эки тарап тең айырма жок да аткарылат. Бирок бул уул тараптан болгон белек да бул кайын журтка. Азыр таратышат, ошондо көрөсүздөр. Biz hem Pamır'dan saltıda toy kıldık, Pamır'dan saltıda kudalashtık. Biz Pamır'dan geldik. Pamır'da bu meni kudam Amanbay, menin atım Abduvali ököbüz ayaldarыбыз кичинекей чагында сырга салды дейбиз. Сырга салган экендер. Анан кийин чоңойгондон кийин анан пата кылдык. Пата кылгандан кийин анан бияка көчө турган болуп мен келдим, кудам жатып калды. Анан кийинки жылы о келди. Анан бирибиз карап ошо сөз боюнча анан токтодук. Анан кийин мына азыр той кылып жатабыз. Биз кайчы куда болгонбуз. Мен кызымды анын баласыга, ал кызыны менин балама. Анан өткөндө Алай жакка барып ондо Талды сууда той кылдык. Анан кийин анан 2 апта уларга биз убада бердик. Анан азыр келди. Анан бүгүнкү күнү мында той болуп жатат. Биздин эме кыргыз салтыда эми ушул жуучу болгон, калың берген, олор башка. Анан калыңын эми барынча жогалынча пычат. Аякта деле. Бирөөнүкү көп, бирөөнүкү аз. Анан биздики болсо эми кайчы куда болгон. Онда мен бардым, маселен ондогу союш мал барбы, башка барбы, кудаман да аткарды. Анан кийин алып келдим, мында биз аткарып жатабыз. Анан ошондой эле сүйлөшүлөр. Буга чейин да кыз узаткансыз да, ошол кыздарыңызда кайчы куда болгонбу же аларга канча калың алгансыз, канча мал? Мен калыңга кыз бербедим. Мен уулум да болду, Кудайга шүгүр, кызым да болду. Аякта кайчы куда болдум.
Анан да кошунам бар Абдулбаев деген кудам болот. Onu менен да кудалаштым. Onun bir akasının balasıga men kızımды berdim. Bul kızını menin balama verdi. Azır şunda alayda oturat edi maş balamın nayali. Onda da kayçıkta oldum birinci. Hani ikincisi de azır toylaştım. Azır dele kayçıkta. Anan üçüncüsü de Xudaga şükür dagı 2 kızım var. Dagı 3 oğlum var. Biri bolsa yer жетип oturat. Kalgandары kiçigirak. Анан азыр айтып атпайсызбы, айрым бир эмелер салттар, ырым-жырымдар колдонулбай калды деп. Учурда Памирде ошолор колдонулуп атабычы? Жок, азыркы учурда колдонбойт. Азыркы учурда колдонбойт. Жаңы ун чачышкан, камчы уурдаган, табак уурдаган, ондой мындайлар калып кетти. Мурмакташындай уурдап алып, анан кийин таппаса мен алдым деп айтса, анан onun izzetini kılıp, anан кийин жаңы жээн табак деп тойдо жээндер чогулуп туруп бир мүчө etти сайып алып бер жакка кылгандан кийин анан көш таксимат кылган кишилер анан ажыратып алып келем изzetиңди кылабыз, жээндер чогулгула деп анан бир табак элайт чыгарып берип, ол жээндердин иззети элайт болгон. Алар эми азыр заманда калып кетип бара жатат. Анан бизде Кыргызстандын ичинде дагы түндүктө, түштүктө ар түрдүү да эт тартуу боюнчачы союлган малдын жилиги түндүктө башкача, түштүктө башкача болот. Сиздерде кандай салт боюнча? Бизде эми жаңы элге көрө неме болотчу, эл азыраак болсо, төлкеле ошо койдун этини 3төн кылып эле жаңдай жасайт. Биринчиден жаңы куйрукту баштап аксакал дейт, экинчиден калланы баштап, үчүнчүдөн жамбашты баштап, анан дали, анан кашка ошондой мүчөлөрдүн аксакалыга карап, анан ошо табакка жасап, 3төн кишиге бирден табак коюп, ошондой неме кылат да. Анан бул жерде эми жаңы эл көп чогулгандыктан эми 1 мал 2 малтыкы жетпейчи. Ошол үчүн жаңыдай күрүч дамдап, анан күрүчтөрдүн үстүгө коюп, ошондой тозутулат. Азыр эми чыгымды салыштырып келсең окшошураак эле болуп кетип туратчы. Эми оякта жер жемиш деген, андай, мындай салат, малат дегендер жок. Төлкө, эт, шорпо, айран, каймак, анан күрүч дамдалат, ошол менен эле аткарылатчы. Анан мында болсо аны аласың, муну аласың, мунун баарын чагып келсең эми чыгып барат ого делечи. Анан бирок жаңыдай эмесчи. Учурда тойго этникалык кыргыздардан, Турциядан, Тажикстандан жана башка аймактардан конок болуп келген. Саламатсызбы? Саламатчылык. Айтсаңыз, шаарда негизи канча этникалык кыргыздар бар? Алар кайсыл жактардан келген? Санны так билбейт экен, бирок Тажикстандан келген этникалык кыргыздар көбүрөөк бизди караганда. Түркиялык кыргыздар биз аз элебиз. Азыр Памир кыргыздар көп келди. Андан сырткары Кытайдан келген кыргыздар бар, мен билгем. 4 мамлекеттен келген кыргыздарыбыз бар бул жакта. Анан алар менен кандай байланышасыңар десеңиздер, алар менен этникалык болгонубузга Өзбекстандан келген кыргыздар да бар. Алар да атабасак болбойт. Алар менен мен мисалы өзүм студенттик кезимден баштап, алар менен аябай сонун катташ түзгөнгө аракет кылдым. Анткени биздин бир этап бар, мындай бул жакка оңойунан көнө кое албайбыз. Ошол үчүн мен мисалы Түркиядан келгенде өзүм ал этапты өттүм. Мындай кыргызстандыктар эмне кылса ошолорду кылганга аракет кылдым, мындай көнгөнгө аракет кылдым бул жакка. Ошол сыяктуу эми башка жактан келген кыргыздарыбыз дагы бул жакка көнгөнгө аракет кылып атат. Анан Кыргызстанда көп тойлорго катыштым, көп тойлор көрдүм, бирок этникалык болуп кыргыздардын биринчи тоюна азыр катышып атам. Тайкен болот, тагам. Ошолордун балдарынын тою болот экен деп, ошо апам чалып барышың керек деп балдар айтты. Анан ошого жараша биз дагы окуп сабактарыбыз болуп бошобой жүргөн болдум, бирок ошого карабастан чуркап келдим. Анткени бул жактагы тойду дагы көргүм келди. Бул жакта кандай болот экен, кандай биздин айылдагы тойлор менен айырмасы бар экен, ошону да көргүм келди. Анан бул жактагы туугандар менен дагы бир жолуккум келди. Ошо менен келдим. Мана бүгүн той кылган экен, тууганыбыз, келиңиздер, тууганыбыз той кылабыз деген экен, тойго келип, мына тойду да отурабыз. Мына менин жанымда отурган адамдардын бардыгы Мургаптан, Түркиядан, ояк бияктан келген туугандар. Мана Памирден келген туугандарыбыз аз биз менен бирге кайда барсак чогуу барып, чогуу жакшылык, жамандык иштерде чогуу болобуз. Тойго конок болуп келген кошуналардан интервью алган атабыз. Эжеке, өзүңүз тааныштырып кетсеңиз. Менин атым Жамал. Ушул Памирлик кыргыздардын бүгүн тою жакшылык болуп атат. Ушуга мындай кошуна катары биз да кызыктык. Булардын салты кандай, тою кандай өтөт деген максатта бүгүн келип ушу тойго катышып отурабыз. Ушу тойлор кут болсун,
балдар 2 жаш бактылуу болсун, кармашкан колдору ажырабасын. Биздин тилегибиз ошол. Эми булар баягы биздин кыргыздар болгондон кийин биз менен баягы карым катнаш болуп, сиңишип, ушинтип жашап кетсин. Ошол кааларыбыз, бактылуу болсун да бир жолу ошол. Айырмачылыктарды байкап атасызбы? Мисалы, аялдар өзүнчө отуруп, эркектер өзүнчө отуруп дегендей. Айырмачылык аябай чоң экен, байкап атабыз. Өзүнчө аялдар менен эркектер чогуу отурбайт экен. Мына тасмалдардын жасалышы башка экен, кута тоскондору башка экен, конок тоскондору вообще айырмасы асман менен жердей десек болот да, ошондой экен. Азыр айтып атасыз го, дасторкон жасаганда дагы өзгөчөлүктөр бар экен деп, эмнелерди байкадыңыз сиз? Булардын дасторкон жасоодо, буларда нан менен эле ошо чайга басым жасашат экен көбүнчө. Анан мына салат, варенье, дагы башка мына эмеде турган таттуулардын баарына ошо кошуналар жасашып, ушулар өздөрү бияктыкына кичине окшоштурушту да, эми өтө аябай окшош болсо да, кичине окшоштуруп коюшту. Ошондой жактары бар экен. Анан жалаң эт тартылат экен, сорпо берилет экен. Көбүнчө аялдар кызмат кылбайт экен, эчтеке жасашпайт экен, эркектер. Баардык нерсени эркектер жасашат экен. Ошол Кадимкидей эле 5 бармак сорпо, 5 бармак жок. 5 бармак жок. Этти кайнатып эле сорпо менен эле эт жалаң эле ошол эле. 5 бармак плов деген жок. Менин атым фамилиям Турганбаев, атым Эсеналы. Мына ушу памирлик туугандар менен бир 4-5 жылдан бери мамилелеш болуп, өзүм кыргызстандык болом. Анан 4-5 жылдан бери мамилелеш болуп жүрөм. Ушуларды изилдеп дегендей. Анан бүгүн ушундай бир жакшылыкка келип отурабыз. Ушу Памирден келген 2 тууган, биздин 2 тууганыбыз ушу кыз алып кыз беришип атышат. Анан ушул тойго биз мына аксагалдар ушул мына Карабалтанын чекесиндеги келген жашаган биздин Памирден Мургаптан келген аксагалдар келип мына бүгүн атайы чакырган экен, келип мына баталарын берип атат. Анан биз да катышып отурабыз. Мен атайы Бишкектен келдим эле. Эми эмне дейбиз? Жаштар бактылуу болсун, көбөйүшө берсин. Анан эми мен буларга тамашалап айтып атам да, биздин памирлик туугандарга. Эми бири-бириңерден кыз алып кыз бере бербейли, эми бул кыргызстандыктардан дагы алып бериш кылгыла. Мына өзүңөрдүн эле ошо мына Кыргызстанга келген Мургаптык туугандарыңар бар, ошолордон алгыла деп. Мына мен эсебимде бир 4 бала үйлөндү азыр. 4 тең ушу баягы Мургаптан Памирден келгендер бири-бири менен үйлөнүштү да. Анан ушу биздин элге дагы биздин эл бар эле биздин эл, бирок мына кыргызстандыктар менен дагы жергиликтер менен дагы аралашып неметип кетсе, булардын баягы элге сиңип кетиши оңой болот да. Мына памылдыктар 4 тоонун арасында калып, булар да ошол бойдон калып калган да, салт ошол бойдон. Ошону азыр булар анча-мынча колдонуп жүрүшөт. Бирок бир бул жактыкы дагы кошулуп баратат да. Мисалы кийим кийизгенде ошо мен байкап атам. Негизинен булар салтты сактап жүрүшөт, абдан жакшы салтты, жакшы сөздү, илгерки сөздөрдү мына ушул памылдыктардан издесе болот да. Үлгү боло алат. Ошол адеп ахлак боюнча. Мисалы биз эми аша чаптыкандык болбос, терс жактарыбыз көбүрөөк, буларда азыраак дегендей. Ошол айырмачылыктарычы. Анан эми буюрса булар деле мисалы Памылда мен укканыма караганда 3 күндөп той беришет. Bir gün улак болот, bir gün улак чабышат булар. Анан кийин эми буларда көп. Анан эми берде шартка жараша, анан кийин каражатка жараша булар бир ушундай той кылып атышат да, жупуну. Бул деле эми түшүнсө болот. Памылда болгондо Абдывали акам 3 күн той бермек. Ызычуу кылып Памылдын аяк биягын бир чаңытып. Абдывали ака. Амин. Алхамдулилlah. Салату вассаламу аля расулина. Мына бүгүн буйруса ушул памирлик туугандарыбыз уул үйлө кыз чыгаруу тоюн кылып атат. Ошо катышып отурабыз. Аллах таалам ушул 2 жашка өмүр берсин, ден соолук берсин. Кармашкан колдору бекем болсун, ортолорунда ынтымак берсин, мухаббат берсин. Ошондой эле Аллах таалам ушулардын ортолоруна сойлук жакшы перзенттерин насип этсин, ыймандуу балдардан берсин, уяттуу кыздардан насип этсин. Өздөрүнүн ата-энелерине кызмат кылган, кайнжуртка кызмат кылган, эки элдин башын бириктирген, элге кызмат кылган, журтка кызмат кылган жаштардан кылсын. Аллахым ушул жашоодо жакшы тилектерге насип этип жеткирген болсун. Ошондой эле ушу элдин ар дайым батасын алып, жакшылыкта жүрө берсиндер. Артларыны бала бассын, алдыны мал бассын дегендей.
барлық жакшылыктарды каалайбыз. Мына келип Кыргызстанда ушундай той берип атат. Биз да ушул жердештерибизге негизи алар мургаптык болот, биз да мургаптан болобуз. Келип мына чакырды, катышып отурабыз. Жакшы тилектерибизди айтып, жакшылыктарын отурабыз. Мындан ары да катышып жүрө беребиз деген ойлорубуз бар. Сиздерге да баарыңызга рахмат. Памирлик кыргыздар 100 жылдан ашык убакыт мурда Ооганстанга көчүп кетишкен. Бийик тоолуу алкакта жашап, дүйнөлүк цивилизацияга анчейин аралаша бербегендиктен кыргыздын байыркы каада салттары таза сакталып калган. Анда жеңиш бул тарапта.